элди карызга батырып атасың дегенге бир жооп берип коеюн туугандар. Биз ишканадан эмеле чыктык, мына саат 3 болуп атат. Бул такси заказ кылдым эле, таксиге Е2 келди. Арендага канча дедиң? 2300. Арендага 2300дөн төлөйт экен туугандар. Е2 бышык машина экен, уже 1 жыл айдап койдум дейт. Туугандар, эми өзүм тартып берейин, Туугандар, биздин максат ошол 2300 бирөөгө эле иштеп бербей, өзүнүн мүлкү болуп калып кетсин дейбиз. Эгер бул Е2-ны бизден алып турган болсоңуздар, күнүнө 600дөн тейет, уже экономда караң, 2300дөн эле 600 кемсе канча болот? 1700 эконом болуп атат, 1700 сом уже чөнтөгүнө калып атат туугандар. Биз максатыбыз ошол болуп атат да. Анан кийин сен карызга батырып атасың дейт. Азыр таксиге отурсаң сразу таанып калды. Как раз сиз керек элеңиз мага дейт. Уже канча убакыт иштеп койдуң? 1 жыл, Яндекс таксиде иштегендердин доходу официальный болуп саналат. Ошол 1 жыл уже иштеп коюптур. Эгер историясы эле таза болгон болсо, биз ушу Яндекс таксинин доход катары эсептейбиз, историясын текшеребиз, баары жакшы болгон болсо беребиз туугандар. 600 сомдон күнүнө айланат. Айына где-то 20 миңге жетпеген акча болот туугандар. Ошо биз кылып аткан ишибиздин туура экенине ишенген үчүн уже 1 жылдан ашып калыптыр, уже 2-чи жыл кетти. Сонун эле келди туугандар. Ошо чем кредит, же баягы кымбат аренда алгандан көрө лучше адал жол менен, мурабака жол менен алсаңыздар болот. Ошо туугандар, туугандар, күнүнө 6552, 5226 табат экен. Бул Оштун шаарыбыз кичинекей эле, билесиздер. Оштун уровенинде бул нормальный эле. И 600 сом, мындайча айтканда, өзүң машинаны төлөйсүң да. Ошондойчу, чем 2300 бергенден көрө 600 сом өзүң машинаны мындай бөлүп коесуң. 1 айда 1 төлөп коесуң. Ош шаарында.